Assalamu alaikum dostlar. Okayo minasan endi жаан башталды. Кыргызстанда жаан жаап атканго деме бизге келди жаанын аке. Табышмак, загадка. Эмнеге мен каска менен жүрөм? Потому что мени көргөн подписчиктерим уже көп нерсени билишет, таанышат. Эмнеге? Анан силерге көргөзөйүн дегеним. Ай, тротуар канаки, тротуар. Тротуар гана мына биякта, оң жакта зеленый линия белый менен. Сол жакта зеленый линия белый менен. А ромбиктерди айтканмын, ромбиктерди. Ромбиктерди уккан жоксуңар, түшүнгөн да жоксуңар. Эмнеге бияк кып-кызыл? Карасаң, кып-кызыл кылып туруп, анан биякка тыгылып коюптур. Анан биягы дагы тыгылып туруп, биякка биягында тыгылып коюптур. Эмнеге? А тут вообще красота, карасаңар ай. Бул эмне? Тиги келесоо байкеңер сурап атпайсыздардан, бул эмне депчи? Эмнеге мынтип коюшкан буякты? Ия. Мен да түшүнбөй атпайм, ошончо силерден сурап атпайм, көрдүңөрбү? Биякка да тыгы деп коюптур. Эмнеге бул тыгысы эмне? Бияк көчөбү сол жакка деп. Ромбиктерди, короче, рахмат бүт барыңарга. Фейсбукта туура ответ жазып атасыңар, бүт бар жумушта деп. Туура бүт бар жумушта. Пенсионерлер детский садта мен видео тартканмын. Көп видео тарттым. Мен лентамда бар, YouTube каналымда бар. Бүт Токио бар, Хиросима бар, Кобе бар. Бүт шаардын баарын тартканмын, салганмын. Кирип көргүлө, анан бир видеону көрүп алып эле байке аны тартчы, тигини тартчы депчи. Колхозду тартчы, анан трактор тартчы депчи. Мына бул байке тиги мүрзөлөргө памятник жасайт мынакей, көрдүңөрбү? Мындай түрлүү памятниктер, күчүктөргө дагы мынакей памятник жасайт. Тиги кишилерге да жасайт. Биякта эмеси бар. Склад бар, акталды склад. Бул парковкалар платный, көрдүңөрбү? Мынакей киресиңер, платный парковка. Жаан башталды. Ладно. Короче, табышмакка, загадкага жооп жазып койгула. С уважением, Келесо Сапар, Япониядан. Карындаштарына Юникрону салып коеюнчу. Билесиңер да Юникрону? Москванын Юникросы те кымбат экен го. Так, женский отдел аякталды. Женский отдел. Ал жаңы курткалар көрсөйүнчү. Кыргызстандыктар да келип, Юникро байке, Юникро. Мынакей. Юникронун курткалары мынакей, көрдүңөрбү мындай? Канча экен? $50. Буларчы? $20. Мындай курткалар да бар экен. Булар канча экен? $50. Yok, $45 болуш керек. Ай, балдардыкын аралгачы ай. $40. Аялдардыкы аякталды. Ай, кардиган деп коеттум, көрдүңөрбү кандай кардигандар. Сон. Вообще классы каралачы, жумшак болуп. Канча экен? $12 дейт. Мына женский. Булар сонунда прям кнопка менен. Канча экен булар? Топчусу мындай, көрдүңөрбү? Кнопка. Рассеткалар канча экен? 5 так, 32, 20, $30. Үстүңкүсү $30, булар болсо $20. А бул вообще класс. Гофрированный чөнтөктөр менен. Тоже кнопка. Азыркы кийгенге так $20.
кардиган деп. Ай, кардигандар карагылачы, кардигандар. Кандай гана кардигандар, даже XL бар экен, чоң. Кыргызский размерлер. Кара, жумшак. Расцветки. Расцветкаларчы, соны. Мен карындаштарыма салып атам да. 3D дейт. 3D нитту дейт. Ой, бул вообще сказка, карагылачы. Жаңы эме. Японский ноу-хау. Немеси бар экен, акча кофталар. Мына болуп турган. Бар экен. 3D деп коет экен, тройной экен, карачы, собственно. Шофтор жок турбайбы? Точно. Шофт жок, карачы, тигилбептир мындай уже готовый. Эме. Мынарчы. Так, булар деген $15. Кофталар экен, сон. Кандай нежный материалдар. А бул вообще өлүп калат, карагылачы. Воротник менен стоячий. Топчу менен. Булар турбайбы, CM'де эме телевизордо көргөзүп атабыз дейт. Так, $22 кана, $24. Көрдүңөрбү мынакей? Биякчы. Бияк вообще кардигандар, Так, спрея нетку дейт. Вообще. Шымдар менен. Биякчы некен? Гу дейт. Дю. Ладно, кеттик. Юбка көрөсүп коеюн на прощание, напоследок, карагылачы кандай. Гофрированный юбкалар. Түрлүү. И балдарчы. Школга азыр как раз ушундай кип барса, карагылачы. Түйө аркы, чөнтөктөрү бар. Кеттик. Момо. Тиги 100 йендик магазин келген, муну койдуп көргөзүп коеюн деп атам силерге. Давно я кимоно не показывал, карагылачы, кимонолорду. Блин, какие расцветки богатые. Карагылачы кандай. Ушундай материал бар силерде. Мен силерде десем, эмне японец болуп калдыңбы деп тишет. Какшактагыла. Глаза особенно вот это. Ой, блин, карагылачы. Сакура бияктагы. Сезон менен да, Блин, красота, карагылачы. Свадебный, анан тиги окууну бүткөндө, майрамдарга, балдардыкы да бар экен. Түрлүү. Бул оберткасы эле, кагазы эле 390 миң. Оби деп коеттун ордуна. Обалдеть. Ценалары $1000 баштап. $1000, $15,000, $30,000, $50,000 бар. Так, продолжай дегендей. Табышмак берсем, жооптору вообще туура эмес, не соответствует. Карамай айдап бардык, музыкасын өтүп. Бизде ысык бүгүн 30 градус. Кайнап атабыз. Ошон үчүн ысып атканымды көрсөтүп атпаймынбы? Көрүнөбү? Элдер. Тиги бабушка кара мокчол күйүп кетпейин деп зонтик көтөрүп алып көрүнөбү?
Анан Honda степ вагон байке тартты эле, Honda степ вагон тартпайт. Ой, эмне болчу тиги кырчы-мырчы бар эле. Honda степ вагон көрүнбөйт вообще бизде биякта. Аны тиги степ бабушкалар перекрестке отуруп алышып шакташып атышты деп коеюн. Так. Братишка, мен өтүп кетейин, давай. Рахмат, молодец. Булар эме муляж, үйлөрдүн муляждары. Же продажага чыгарды. Продажага чыгарыптыр, 200 алып коюптур. Азыр Хонданын автосалонун көргөсөйүн тиги. Жок бизде степ вагон деген машина вообще. Шляпалар белен тиги вентиляторду дагы көкүрөгүн илип алып айдап түшөт, ысык кайнашып. Бар экенбиз степ вагондор көрөлү азыр, Анан байке степ вагон. Бүт эле бучуктар бөлкө, тетигилер бар экен, тетиги краб хаус кичи. Минилер бар экен, мини деп коет тиги. Мынакей салонго келдим. По пути эле кетип баратып токтотпайм, атайын келген жокмун по пути. Бул болсо Peugeot беле, Peugeot болуш керек, Peugeot же Renault. Мына Honda деген. Колтуклар тиги кызыл да, зеленый өтүш керек. Так, ценасын айтып кой дейт мынакей. Бул деген $7000 экен Peugeot. Кайсы жылкы экен? Эчтекеси жок Peugeot'нун мынакей. Honda'нын магазини. Степ вагон көрүнбөйт. Так, бул эмне дейт? Везель. Honda көрүнбөйт. Степ вагонун көрүнбөйт, кана степ вагондор бар. Мойкасы бар экен. Fit жаңы чыгыптыр мынакей. Honda Fit RS дейт, спортивный. Булар фиттер, гибридтер жок Honda степ вагондорунда мынакей. Мезелдер бар, башкалар жок. Мынакей могу жаңы Honda'лар, бокстар. Ладно, мынакей бул болсо гибрид болуш керек Honda. Көрүнбөйт. Так что братчикалар кетирип койгула. Honda степ вагондор жолдордо эле жок мынакей. Мен күн чыкты, ысып атабыз мен. Honda деген жок. Только Fuso, BMW, анан дагы эмне? Nissan. Так, нар жакка өтүш керек эле. Toyota'lar. Ошо степ вагондун баары Кыргызстанда, Казакстанда, Өзбекстанда бит. Мына күн чыкты. Окуй үчүп. Чытайын. Зеленый өтүп кетейин деп атпаймынбы? Зеленый өтүп кетейин деп атпаймынбы? Жок, ладно, давайте. Кандай Honda степ вагондор жок. Жокту. Чөтө хампа болуп жазып атасың. Чөтө хампа деген эптеп чептеп деген болбойт. Чөткө жазпа. Дыркасы каякта калды? Жолдун дыркасы барбы? Кирип кеттим. Аякта дырка барбы? Жок эми, артка айдаш керек мына. Силер үчүн адашып да кеттим. Мына Volvo бар, Honda степ вагон жок. Subaru бар экен. Хасра бар экен, муну Хасра деп коет, көрүнөрбү? Хасра деп коет, Suzuki.